мыйзамды өзгөртүү бул жогорку кеңеш. Шайлоону ал ким жарыялай турган бул Боршайком. Ар бир өзүнүн ишин. Ушул жерде баарыбыз талаш жаралганда, азыр сүйлөшүүлөр болуш керек деп атат, тууралайт. Бирок талаш жаралганда биз келип мыйзамга келишибиз керек. Мыйзамга келсек, бул бир айдын ичинде шайлоо жокко чыгарылган бир айдын ичинде шайлоо жарыяланыш керек. Бул акыркы срок 6 ноябрь. 6 ноябрга чейин милдеттүү түрдө шайлоо жарыяланыш керек. Ошого чейин биздин шашканыбыз мыйзам чыгаруу органы. Биз жанагы эмне мүчүлүштүктөр болду, ошолорду жоёйлу деп атабыз. Жанагы 3 нерсени ушуну жоюп берсек, тез аранын ичинде мыйзам шайлоону Боршайком жарыялап берсе, шайлоону өткөзүү вазифасы бул аткаруу бийлигинде. Эми ошону азыр ошону баарыбыз жакшы билип алышыбыз керек. Бири-бирибиздин ишибизди талашпашыбыз керек да, ошондо туура болот. Туура, анан ушул жерде кимдин таасири чоң? Спикердин таасири чоңбу? Депутаттарды чогултуп, мына ушул мыйзамды кабыл аласыңар дегенде, же премьердин таасири чоңбу? Ким иштеш керек? Спикер кызыктарбы? Кыргызстан партиясынын лидери кызыктар эмес? Тилекке каршы ушундай болуп атат да, бизде ушундай болуп атат. Парламенттин ичинде депутаттар биз өзүбүзчө өкмөт биякта калып деле биз парламенттин ичинде бүгүн туура эмес иштер болду да. Өкмөттө да күнөө эмес экен. Мен бүгүнкү байкаган. Президентте эмес. Күнөөнүн баары чирип калган парламент экен. Бул парламент эмес, бүгүнкү парламент. Эртеңки келе турган ушул шарт менен келе турган парламент дагы парламент болбой калат.